25-июль. Шайтандын стратегиясы жана биздин коргонуубуз. Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп, айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт. Ага бекем ишенимиңер менен каршы тургула. 1 Петр 5 бөлүм 8-9 аяттар. Биздин жаныбыздын эң чоң эки душманы күнөө менен шайтан. Күнөө эң жаман душман. Себеби шайтан бизди күнөөгө түртүү жана тоо кылдырбоо аркылуу гана жок кыла алат. Бизди түбөлүккө тозокко кетирген бир гана нерсе бул шайтан эмес, кечирилбеген күнөө. Кудай шайтанга бизди айып сыяктуу денелик азапка салганга же болбосо Смирнадагы ыйыктар сыяктуу өлтүргөнгө гана жол бериши мүмкүн. Аян 2 бөлүм 10 аят. Бирок шайтан бизди түбөлүккө соттой албайт же түбөлүк өмүрүбүздү тартып ала албайт. Анын бизге түбөлүккө зыян тийгизе алган жалгыз жолу бизди күнөө кылганга азгыруу жана тобо кылуубузга тоскоолдук кылуу. Ал дал ушундай кылганга умтулат. Демек шайтандын негизги иши күнөө кылганга колдоо көрсөтүү, түрткү берүү, жардам берүү, кызыктыруу жана күнөөгө жакындыгыбызды күчөтүү. Ошондой эле бизди ишенимден жана тобо кылуудан алаксытуу. Муну Эфестиктер 2 бөлүм 1-2 аяттан көрсөк болот. Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силер бир кезде абада бийлик кылып жаткан төрөнүн каалоосу боюнча жашачусуңар. Күнөө кылуу шайтандын бул дүйнөдөгү бийлигине ылайык ишке ашат. Адеп ахлактык жактан бузукулукту же жаман иштерди күнөө аркылуу ишке ашырат. Биз күнөө кылганыбызда анын аймагына кирип кетебиз. Анын каалоосуна ылайык иш кыла баштайбыз. Күнөө кылганыбызда шайтанга орун беребиз. Эфестиктер 4 бөлүм 27 аят. Акыркы сот күнүндө бизди түбөлүккө соттолуубузга себепкер боло алган жалгыз нерсе бул кечирилбеген күнөө. Оору сыркоода, азап кайгыда, куугунтукта, коркутуп үркүтүүдө, көзгө көрүнгөн арбактарда, жаман түштөрдө эмес. Шайтан муну билет. Ошондуктан ал негизги күчүн машаякчыларды кандайдыр бир адаттан сырткаркы кубулуштар менен коркутууга жумшабайт. Бирок мындай нерселер да көп болот. Шайтан күчүн модага айланган пайдасыз нерселерге жана жаман ойлорго түртүү аркылуу адеп ахлактык жактан бузууга жумшайт. Шайтан бизди ишенимде бекем болбой, алсырап турган кезибизде тузагына түшүргүсү келет. Андыктан шайтан жок кылгысы келген нерсенин өзү менен анын иш аракеттерине каршы турушубуз керек. Ошондуктан Петр ага бекем ишенимиңер менен каршы тургула дейт. 1 Петр 5 бөлүм 9 аят. Ушул себептен Павыл да Амалкөйдүн оттуу жебелеринин баарын өчүрүү үчүн ишенимди калкан кылып алуу керектигин айтат. Эфестиктер 6 бөлүм 16 аят. Шайтанга өз ишин аткарганга жол бербөө үчүн ал талкалаганга эң көп аракет кылган нерсени ишенимибизди бекемдешибиз керек.